Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 август 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Фуркат тарапта жайгашкан Алиханов көчөсүнүн кире беришине сатыла турган даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Жери кеңир экен. Анан албетте эле таза суу, свет бардыгы бар. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын курбойунан Мадыны көздөй бул жака 600 метр түз жүргөнүңүздөрдө чоң жолдун оң тарабында Алиханов көчөсүн көрөсүздөр. Мына жерде жазылып турат. Ушул Алиханов көчөсүнө кирип туугандар, бул жака мындай түз жүрүп барсаңыздар ушул асфальт жол бүтөт. Асфальт жол бүткөн жерден солго бурулуп, дөң тарапка 100 метр чыксаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле сатылуучу үйдүн чек арасы ушул жерден башталат. Мына ушул заборду көрүп атасыздарбы? Ушул забордун аягына чейин болуп калат. Иштеп жаткан магазини дагы бар экен. Арендага берип коюптур азыркы учурда. Ушул магазин дагы сатылуучу үйгө тиешелүү. Сатыла турган үйдүн жери туугандар кызыл китеп боюнча 6 соток. Мындай фактически эсептегенде жери 10 соток чыгат экен туугандар. Азыр көргөзүп берем. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде таза суу бар. Анан агын суу деле бар экен. Мына жакта байкап атасыздарбы? Суу кадимкидей шаркырап агып турат экен, токтобойт экен туугандар. Кудугу мына ушул тарапка жайгашкан. Мына туугандар, үйдүн алды хоросу стяжка. Бул жакта болсо 4 бөлмөлүү даяр үйүбүз жайгашкан. Узун турасы 12/8. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Азыр мындай бир айланып көргөзүп коеюн, анан үйүңдү дагы кирип көргөзүп берем. Кызыл китеп боюнча жери 6 соток. Мындай эсептегенде жери 10 соток чыгат туугандар. Караңыздар, мына 4 тарабына ушундай темир тосуу менен тосулган. Жерим неге фактически көп дей турган болсоңуздар туугандар, бул жер угловой экен. Ошол себептен фактически жери көп чыгып калат экен. Мына көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп кадимкидей мөө берип калган учуру. Бирен 4 бөлмөлүү үй, узун турасы 12/8. Мына азыр эми билесиздер, адам 1-2 ай эле жашабай койсо ушундай чаң бардак болуп кетет. Кийин алып, каалагандай уборка кылып, кирип жашай бересиздер туугандар. Жалпысынан 4 бөлмө. Мына азыркы учурда свет өчүү экен, ошол себептен бир аз караңгы болуп турат. Кийин келип албетте эле өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер туугандар. Мына суу түтүкчөлөр бүт бардыгы орнотулган. Мына жер болсо стиралканын местосы экен. Мына түтүкчөлөр бүт бардыгы чыгарылган. Установка кылып койсоңуздар эле стиралка иштей берет. Кудай буйрса, мына печкасы деле бар. Эйси деле айтып атат, ушул жерден эле тамак кылып, үйлөрүмүн жылып жүрөм дейт. Ала турган болсоңуздар, ушул жерден тамагыңыздарды кылат экенсиздер, үйүңүздөрдү жылытат экенсиздер. Анан бөлмөлөрү деле көп деле эмес, ашып кетсе 3-4 комната чыгат экен. Бөлмөлөрү деле көп чоң эмес туугандар. Тез эле жылып калат деп мага түшүндүрүп берди. Мына туугандар, бул дагы бир экинчи бөлмөсү. Кеңир экен, асты полу жыгач, дубалдарын көрүп атасыздар, обой. Анан мына отоплениянын батарейкалары орнотулган. Жанагы печкага от жаксаңыздар эле, Кудай буйрса, тез эле бул үй жылып калат. Себеп дегенде анчалык деле көп чоң эмес. Бул болсо 3-чү бөлмөсү болуп атат. Айнек терезелер пластик. Мына спальня кылып алсаңыздар болот. Варианттары көп. Отоплениянын батарейкалары бар, турат ордунда. Мына туугандар, бардыгы жакшы. Бул жагы болсо көргөзүп бердим кухнясы. Кухнясын кошкондо 4 бөлмө, анан мына ушундай залы дагы бар экен. Бул жагы бардыгыңыздар эле билген прихожкасы. Эми жер үй туугандар. Ала турган болсоңуздар, эч өкүнбөйсүздөр, шаарга деле жакын, 10 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Үч очогу. Бул жагы болсо бак, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, уже мындай көрүп атасыздарбы, кадимкидей чоңоюп мөө берип калган учур экен. Бул жагы болсо склады, эми ачып көргөзбөй эле коеюн. Бул жагы болсо ачкычы жабык экен, эшиги. Бул жагы болсо семейный банясы. Бул жерде туугандар, баня плюс душ болуп атат. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Баня плюс душ. Ушундай кеңир. Бул жакта болсо жанагы экинчи эшиги, ушул жактан дагы үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул болсо жанагы арендага берилген магазини туугандар. Границаларын деле ушинтип зерикпей түшүндүрүп коеюн сиздерге.
Қараңыздар, трансформатордың бері жағы болып қалды, мына сыртқа жатқанаса, бұл жағы болса, ошол сатылуучу үйүбүз туугандар. 70 000 долларга бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө дагы жакшы кеми болот деп атат. Өзүңүздөр да билесиздер, айткан басында эч ким сатпайт. Жакшы түшүрүп берет экен ээси дагы. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай сонун жерде жайгашкан сатылуучу жери кенен болгон сатылуучу үйдү колдон чыгарбаңыздар.